Assalamu alaikum ustaz. Kız kişinin musulman emes өлkөдө mahramı жок светтик илим алуусу кандай? Дурус эмес. Аялдардын 120 километрден алыс жака mahramı жок. Mahram деген нерсе өзүнүн ага, инеси, атасы, күйөөсү жок сапар кылуусу арам болуп эсептелинет. Ошондуктан андан да светтик илим алуусу. Шарият илимин алайын десе, эптеп бир нерсе кылып жол табабыз да, бир нерсе депчи. Бул акырет үчүн, кыямат үчүн иштеп атат. Аялдар эртең берип келип сабак берет. Ошон үчүн шарият илимин алып, светтик илим алганына биз жооп бере албайбыз. Ушул кайтып келгенге чейин ал аял күнөөкөр болот. Ошон үчүн эмне кылсын? Кайтсын же болсо турмушка чыксын дагы, же ошол жерден бирөөнү тапсын дагы дароо турмушка чыгып алсын. Аны окуй берсин. Азыр бар го, Кореяга иштегени барган, дагы бир Кореяга иштеге барган менен экөө үйлөнүп алган болду. Ушундай жолу менен маселени чечсе болот,